Мухаммедкалы Дүшкевич, экология сөзді қарасам 106 барақта экиле жолу жазылған да. Қандай іштер болған 2018 жылда өкімет эмнени кылды экология маселеси? Мен жооп берем. Дастан Далабаевич, Рустамов Абдыкалык Алибекович. Ең баяғы алғылықты жұмыстардан бір нечесін айтып кетейін, Дастан Далабаевич. Мына кечеде эле сіздің коллегаларыңыз барып келді, мына бір 3 котельниге мына 18 жылы ошо солнечный батареяларды қойып, ошол жерде газификация болуп, азыр мына выбростар азайды. Вот, пример алып кете турган болсок, жалдагы ротор, ал жерде 7000ден ашык абонент. Ошол жерде ошол эле мына Гагарин көчөсүн алайлык, ошол жердеги коюлган биздин гелио коллекторлор, орто сайдагы коюлгандар бул алыптуу жумуштарды эми себеби дегенде 250 тоннадан ашык выброс азайды. Бул бирөө, биринчиси. Экинчиси, мына 18 жылы биз 16 миллион көчөттөрдү даярдадык. Жыл сайын жашыл долбоор боюнча МЧСК көчөттөрдү берип, озеленение боюнча былтыр 1100 гектар жерге көчөттөрдү отургуздук. Айтып берсем, абдан көп жумуш, Дастан Далабаевич. Дагы деле айтып берсек, канча деген нормативдик укуктук актар ишке ашты. Мына өзүңөр билгендей, соглашениелер дагы мына ЕАЭСтин алып келип сиздер менен чогуу өткөрдүк. Айтып берсек, мына жерде азыр мен жарым саат же 1 саат доклад окушум керек. Көп жумуштар жасалды, Дастан Далабаевич. Рахмат. Кечеле мен Мухаммедкалы Дүшкевич бир сунушту бердим, ошол боюнча эмне дейсиз? Мамлекеттик органдар автоунааларды алганда ДВС менен жүрбөгөн машиналарды албайбы? Электромобилдерди Сунушуңузду азыр карайбыз. Эми бизде деле анча көп машина алынбайт, бирок алына турган машинаны ошого эме жасайбыз, басым жасайбыз анда. бул үлгү болот да. Туура айтасыз. Бишкекке жардам керек, Мухаммедкалы Дүшкевич. Тротуарды, жолду, вело жолдорду проектировканы кылган кишилер 3 эле киши экен. Чоң борборго 3 эле киши. Ошон үчүн мен өкмөттөн суранатам, жардам бергиле Бишкекке. Аларда ресурс, акылы, акчасы жетпейт. Транспорттун модель чийиш керек да. Жөө жүрүүчүлөргө, коомдук транспорт менен жүргөндөргө, велосипед менен жүргөндөргө ушундай ыңгайлуу болуш керек. Карайбыз, Дастан Далабаевич, сиздин кечээки сунушуңузду жаздык. Бишкек шаары менен иштешип атабыз азыр биз. Мына азыркы Рустамов айтып кеткендей экология маселеси боюнча иштешип атабыз. Электромобилдерди кийрүү боюнча иштешип атабыз. Шаардык транспорт боюнча иштеп атабыз. Анан жанагы транспорттарды газга которуу боюнча иштешип атабыз. Көп проекттер бар, ошонун баарын эми иш жүзүнө ашырабыз. Негизи 2019 жылда экология силердин приоритет болуш керек да жумушта. Көрүп атасыз го дүйнөлүк тенденцияны. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча азыр конвенция кол коюлду, эми реализация боюнча. Мына биз дайыма айтып атабыз, жардам берип атабыз. Бирок бүгүн эле 60 автобус жаңы келди. Бир дагы автобус мүмкүнчүлүгү чектелген адамга ыңгайлуу болуп экен. Ушуну кандай бааласак болот? Дастан Далабаевич, туура айтып атасыз. Ошол эле конвенцияны азыр ишке ашырганда, ал жерде талаптар ошондой транспорттагы жанагы низкопольный болуш керек, остановкалардагы ошол стандарттарга дал келиш керек. Муну менен албетте иштейбиз. Анан жанагы реализациясы боюнча азыркы сиз билгендей, ушу жумушчу топ түзүлүп атат. Ал жерге сиз дагы киресиз, сизге дагы сунуштайбыз. Жазып чыгыш керек, кайсы жылда кандай нормаларды туура келтиребиз. 70тен ашык жана НПАларга дагы өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Бир группа ошол мыйзамдар менен иштейт. Экинчиси ошондой жер сиз айтып аткандай техникалык шарттарды, светофорлор эми коюлса, баары тең жанагы звукоговорящий светофор болуш керек. Ошондой сыяктуу иштерди мен ойлойм аткарабыз. Ошону чогуу кылалы. Экспорт боюнча биз эмнени экспорттойбуз көбүнчө? Пайыз менен. Пайыз менен алтынды биринчи орундаймын, баардыгыбыз билебиз аны. 664 миллион долларга же болсо жалпы экспорттун 37,6
пайызына. Анан жеңіл өнер жайын өндірүү боюнча 211 миллион долларга, мен бул жанагы 1 миллиард 764 миллион доллардын эсебинен айтып атам да. 211 миллион долларга бул жанагы кийим тигүүчүлөр, жеңіл өнер жайындагы продукциялар. Айыл чарба продукциясы 196 миллион долларга 11%-ын түзөт. Анан продукция из нерудных материалов деп 194 миллион долларга. Машиностроениянын продукциясын 124 миллион долларга. Анан бизде 139 миллион долларга топливо энергетический ресурсы болгондо, ошо бензин, солярка, мазут ушуларды экспорттаган боюнча. Эң башкысы алтында 664 миллион доллар. Бул жерде биз азыр мен айтып кетейин дегеним, импорттан 600 миллион долларга айыл чарба товары келип атат да. Мына 200 миллион доллар экспорт болсо, 600 миллион импорт болсо, значит бизде 400 миллион доллар көлөмүндөгү ишти биз өзүбүз ошол жана импортто замещение деп коет эмеспиз. Ошол аркылуу биз ишти алып барышыбыз керек деген ойдомун. Эң биринчи биз экспорт кылган бул эмгек ресурстар да. Адамды экспорт кылып атпайбызбы? Россияга, Казакстанда миграция менен катуу Абдан туура. иштеш керекпиз. Тышка кетип атпайбы көбүнчө жаштар? Абдан туура, Дастан Далабаевич. Жана биз миграция боюнча да чоң сөз кылдык. Ошол программаларды ишке ашырып, Отчетту колдойм, себеби плюстар дагы бар. туура айтасыз, жетишпегендиктер да бар. Аны кабыл алабыз. Рахмат сизге. 10 секунд. Айтып атышат, кече 2ге чейин түнкү чейин ушундай даярданып отурган деп колдойм. Ушундай иштесеңиз дагы аракет болот. Рахмат.